депутаттар, күн тәртибиндеги акыркы маселе 2019 жылдын 8 мартында Бишкек шаарындагы Чүй Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде болуп өткөн иш-чара боюнча маалымат угу күн тартибине киргизилген. Чакырылгандар Асанов Курсан Сатарчы, Ички иштер министринин орун басары, Опунбаев Орозбек Найманович, улуттук коопсуздук мамлекет төрагасынын биринчи орун басары, Толбаев Балбак Зарлыкович, Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси. Күн тартибидеги маселе боюнча ким маалымат? Курсан Сатарчы, сиз бересизби? Биринчи болуп сиз жазылыпсыз. Кимиңиздер маалымат бересиздер? Аппарат. Мейлі береріз. Курсан Сатарчы. Маалымат берип коюңуз. Маалымат, кыскача. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, негизинен өзүңүздөргө маалым болгондой эле 2019 жылдын 8 мартында саат 10-дон баштап 13:20 чейин Бишкек шаарынын Россия кинотеатрынын алдынан Чүй проспектиси, ошондой эле Чүй Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Салиеванын эстелигине чейин 200-250ге жакын жарандардын катышуусунда 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата кыз келиндер укуктук коргоо жана тең укуктуулукту талап кылуу максатында жүрүш жасалган. Аталган жүрүшкө ал жерде бул жерде жазып коюптур. Кыргыз ЖК мурда депутаттар Жээнбеков, укук коргоочулар Карасартова, Абдырасулова, коомдук ишмер Байсалов, жарандык активист Токтон Асыровдор катышкан дейт. Чогулгандардын колдорунда төмөнкү мазмунда плакаттар кармап жүрүштү. Баш ийбе мен тандоомду кылдым. Курманжандаткан сүрөтү. Пролетарский всех стран соединяйтесь. Анархистский за феминизм. Ар бирөөнүн кызы, аялы, сиңдиси инсан. Колонизация – это рабство. Каждый из 3 женщин подвергается насилию. Остановим это. Тең мүмкүнчүлүк өнүккөн өлкө. Никто никому ничего не должен. 8 март аялдардын укуктары үчүн көрүшүүдөгү тилектештик күнү. Наша борьба сильнее страха деп. Уюштуруучулары, бул Бишкек феминисттик демилгечилер бирикмесинин өкүлдөрү Лансарова, Айылчы, Центр помощи женщинам, Лабрис, Алга, Лига защитников прав ребенка, Бирдүйнө, Кыргызстан, кризис центр Сезим, Шанс, Таис плюс коомдук бирикмелери. Иш-чаранын жүрүшүндө 40 чара коомдук бирикмесинин төрагасы Көчөрбаев жана өкүлдөрү менен жүрүшкө катышкан айымдарга 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктап гүлдөрдү таргатып беришкен. Негизи кыскача маалымат ушул мендеги. Рахмат, Курсан Сатарыч. Тактоо иретинде Жээнбеков Равшан Бабурбекович 5-чакырылыштын депутаты айтылды аты. Суроолор, урматтуу депутаттар. Маалымат айтылды. Демилгечи Жылдыз Аманбековна. Табло бериңиздер, суроолор болсо тактап алганга. Сөз Бекеш Дастан Далабаевич сизде. Урматтуу депутаттар. Эми чындыгында повестка бекиткенде мен болгон жокмун. Ачык эле айтсам, биз ушуну талкуулоо кылсак уят эле болот го. Өзгөчө кырдаал эмес да. Эми албетте, конечно, терс көрүнүштөр бар. Мэр, МВД алардагы күнөөлүү эмес да эми. Гейлер эми артынан келсе эми. Алардын күнөөлүү эмне? Эми гейлер артынан келе берет эми, акырынан. Просто этат болуш керек да. Биз бул талкуулоо менен эмнени жаратабыз? Ачык эле айтсам, мындай шартты түзүп атабыз да. Европага жарандар азыр жаш балдар барса, бул стенограмманы көрсөтсө, мына басымдоо кылып атышат деп депутаттар. Бул теманы талкуулоо кылып атышат. Европа өлкөлөрдө, башка өлкөлөрдө буларга убежище берип баштайт. Анан эл аралык деңгээлде биз дагы уят болобуз. Мен ойлойм, эми мындай мыйзам бузуулар болгон жок. Просто андайларга мындай кичине башкача кичине көңүлдү буруш керек да. Жогорку кеңеште талкуулоо кылбай эле. Просто коомду чакырыш керек, андай кылбагыла, бул жаман нерсе экен. Гейлерди, мындай ЛГБТ пропаганда кылып, биз өзүбүз эле азыр пропаганда кылып атпайбызбы? Ошону теманы талкуулап кылып.
2-3 күн өтөт эле, бүт бар эле унутат эле да. А биз жогорку кеңешке алып чыгып бул маселени наоборот күчөтүп жатабыз да. Бул тема аркылуу бирөөлөр грант алат, бирөөнү наоборот гранттандыйт. Мына биз даже жардам берип атабыз ушул тема менен. Ошондуктан каршы болбосоңор, урматтуу депутаттар, бул теманы алып салбайлыбы күн тартибинен. Эми жогорку кеңештин бул, честно говоря, бул трибунадан талкуулоо кереги жок вообще. Это не уровень жогорку кеңеши. Поэтому большая просьба. 10 секунд. Чоң сураныш, менде сунуш бар да. Күн тартибинен алып салайлыбы Морикин? Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, Дастан Далбаевдин сунуш келип түшүп атат. Бул маселе эртең менен күн тартибине сунуш менен, добуш менен кабыл алынган экен, ошонуга ылайык каралып жатат. Суроого жазылып калды. Урматтуу депутаттар, андан көрө суроого чек кою боюнча сунуш берсем кандай дейсиздер? Урматтуу депутаттар, суроого талкууга чек кою боюнча добушка коем, добуш берсеңиздер биринчи. Макул 55, каршы жок бары 55, катталды 109. Бир добуш жетпей калды. Процедуралык маселе 50 добуш менен өттү. Все, 5-чи микрофон процедурный азыр бермек. Рахмат, Пирматов Бирбол. Бирлан Исакбекович, добушка коюп көрбөйсүзбү Дастан Далбаевдин сунушун? Мен деле кошулам да, биз канчалык ушу биздин үрп адатыбызга туура келбеген ушундай терс жагдайларды көңүл бурган сайын биз ошончолук неме кылып атабыз да. Ошол көңүл бурбай эле койсок. Ана мен ойлойм, мэрия деле мына Балбак мырза деле билбесе керек, тигилер кайрылып атканда кимдер чыныгы, ошондон пайдаланып кимдер чыгышын булар деле билбесе керек, мен оюмча. Жооп аз маалымат берет го. Рахмат. Бир эми 2 депутаттан сунуш келип түшүп атат, добуш кою боюнча. Аз кезек менен. Кезек менен мен добушка коёмун, азыр 6-чы микрофон процедурный, андан кийин добушка коём. Рахмат, урматтуу депутаттар. Бул биринчи коюлуп калгандан кийин бул маселени кайра мындай ким аркылуу кайра артка чакырып атасыңар билбейм. Кимди колдоп атасыңар? Жазылып калдык, жазуу менен суроо жоопторубузду берип алалы. Бул жерде гомосексуалисттер площадька чыкканда уялбаган, парламентте азыр көтөрүп, ушу маселени көтөрөлү десе уялып атасыңарбы? Эч кандай койгонго болбойт. Ким жазылдык, ошо менен кете берсин. Мирлан Исакбекович. Рахмат, регламентке ылайык түшкөн сунуштар добушка койгон милдеттүүмүн. Өтпөй калса, суроо жооп уланат. Анда Дастан Далбаевдин түшкөн сунушту, Исхак Айтбаевдин түшкөн сунуштарын добушка коем, күн тартибинен алып салуу боюнча. Добуш бериңиздер. Макул 44, каршы 8, бары 52, каттал 109, сунуш өткөн жок, суроону улантабыз. Сөз суроо берүү үчүн Икрамов Тазабек Икрамовичте. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Мен айтайын дегеним бул өтө бир мындай жаман көрүнүш болду. 2014-жылы апрель айында кабыл алынган гомосекс жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча берилеринде карай турган болсок, бул мыйзам жалпыга маалымдоо каражаттарын жана коомдук жайларда пропагандоого тыюу салынган берене бар да. Эң негизги баалуулукту мына 8 март аялдар күнү ушу майрамдын ошол жердеги аялдар күнүн ушунчалык баркын кетирди да. 8 марттын баркын кетирди. Бул өтө жаман көрүнүш да. Себеби гомосексуализмдин биринчи илдеттери бул ВИЧ
ооруларын жайылтуу. Ушуларды дүйнө жүзү азыр ВИЧ менен күрөшүп атса, биз ушу биздин Кыргызстаныбызда 2,5 миңге жакын ушундай адамдарыбыз бар экен. Ошоларды 6 миллион жаранды укугун ушу 2,5 миңге жакын адамдын укугун кордоп колдойбуз деп чыккандарга бул өтө уят нерсе да. Менин маалыматыма караганда ушу пропагандалап ушуну чыгарган адамдар Украина, Казакстан жана Прибалтиканын өкүлдөрү атайын келип, ушу провокаторлор ушу маселени уюштуруп жасашыптыр да. Ушуну мен ким жооп берет? Ушу адамдарды кармап, ушуларды жоопко тарттыңыздарбы? Убакытты токтотуп турсаңыздар. Жооп барбы? Жооп. Кандайдыр бир провокаторлор уюштурган боюнча ойлор жаралатыр бүдөмүк. Коопсуздук кызматы, мүмкүн сиздерде жооп бар. Ушундай маалымат барбы сиздерде? Бизде маалымат жок мындай. Силерде ошо жок болгондуктан ошо гомосексуалисттерди көчөгө чыгарып атасыңар. Билбесеңер ошону билип алгыла. Украина, Казакстан жана Прибалтикадан келген өкүлдөр атайын ушул нерсени уюштурган. Кандай маалыматыңыздар бар? Ушул чыга турган боюнча эмне маалыматтарыңыз бар эле? Ошол жөнүндө жооп берсеңиздер мага. Токтотуп тургула убакытты. Урматтуу Тазабек Икрамович, бизге түшкөндө эч ким бизден келетте бизге мэрияга кагазын таштап, каалаган жаран, каалаган уюмдар өзүнүн иш чараларын өткөрө берет. Бизге келип түшкөн маалымат боюнча алар мына Бишкек феминисттик демилгеси деген уюм бизге келип кагаз таштаган. Кагаздын ичинде мындай жазылып турат. 8-мартта биз аялдардын жана кыздардын укугун коргоо жана алардын үстөмдүккө, зордук, зомбулукка каршы аларды коргоо боюнча биз иш чара өткөрөбүз деп кагазды таштап коюп кете берген. Анын ичинде 20га жакын коомдук уюмдар бар. Бирок алар сиз билгендей бизге ичинде мына коомго терс көрүнүштөр болот, ар кандай башка нерселер, иш чаралар болот деп бизге эч кандай билги маалымат берген эмес. Аны андай Силерге ким маалымат бериш керек эле? Кагазга жазыш керек эле да, бизге момундай иш чаралар өтөт, момундай болот деп. Алар жазыш керек эле. Бирок мэрия бул иш чаранын ичин немесин карабайт да. Бизге келип каалаган жаран, каалаган киши баш мыйзам негизинде, мыйзамдардын негизинде кагаз таштап коюп, барып өзүнүн иш чарасын өткөрө берет. Биз ага тыюу салуу же уруксат бербөө укугубуз жок биздин. Ушу маселени ким караш керек эле? Ушуларды аялдардын укугун 10 секунд убакыт кошуңуздар. аялдардын укугун коргойбуз деп, анан башка пропаганда алып, башкаларды чыгарып аткан үчүн ким жооп бериш керек? Уюштуруучулар өзүлөрү жооп бериш керек, эгер мыйзам бузуулар болсо, кандайдыр бир терс көрүнүштөр болсо. Рахмат. Жиңтип алыңыз, 10 секунд кошумча убакыт бериңиздер. Ушу боюнча ким азыр мына жооп берсеңиздер, кимдер уюштуруучуларды кармап, ошо мен буга чейин айтып атам, Украинадан, Казакстандан келген, Прибалтикадан келгендерди, уюштуруучуларды Жооп барбы? Мыйзам бузуулар болсо, коопсуздук органдары мыйзам бузуулар боюнча жоопко тартышат. Бирок баш мыйзамдын 16 статьясында жазылып турат. Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств, как так даана баш мыйзамда жазылып турат. Рахмат. 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 Рахмат, урматтуу депутаттар. Сөз Жамалдинов Зиядин Исламович сизде. Мен суроом биринчиден. Бул мэрияга кат жүзүндө кайрылган да турабы?
туура бизге кат түзүндө мына 6-19 февралда 19 жыл кайрылып атат. Кайрылуучулар Бишкек феминисттик демилгеси, анан Кимдер кайталап койсоңуз жакшылап. Бишкек феминисттик демилге уюму, анан покончим насилием в отношении женщин деген с уважением Фарида Лансарова деген жетекчиси бизге кайрылып атат. Эгер кааласаңыздар кайрылуусун окуп берейин. Жок, окуп бериңиз толук ошонучу. Мэр города Бишкек Сурахмат Аземельбекович от координатор женской городской солидарности, городка солидарности Лансарова Фариды. Настоящим хотим уведомить вас о проведении фестиваля местных женских гендерных НПО Бишкека под названием «Женский городок солидарности» 8 марта 2019 года в честь Международного женского дня под эгидой национальной кампании «Сообща против насилия в отношении женщин и девочек» Кыргызской Республики. Целью фестиваля является предоставление информации для общественности о недопустимости насилия в отношении женщин и девочек, недопустимости дискриминации по этническому, религиозному, языковому и другим признакам через информирование о своей деятельности. Более 10 женских организаций примут участие в фестивале, расскажут о своей деятельности, деп анан башкаларын жазып. Мы просим вас поддержать фестиваль туда-сюда деп бизге кайрылып атат. Эми ошол жерде жазылып көрсөтүп турду эми бардыгычы. Чындыгында эми сиздерге тиешелүү Бишкек УУДУсу бар турабы? Ошого кайрылышыңар керек эле. Ушул митингди уюштуруп аткан кишилер менен сүйлөшүшүңөр керек эле да. Кандай өтөт депчи. Кайсы эле митинг болсо, мисалга ошого силер уруксат бериш үчүн биринчи ошонун уюштурган кишилер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек да. Урматтуу Зиядин Жамалович. Жамалович эмес, Зиядин Исламович. Кечиресиз, Исламович. Биздин Бишкек мэриясынын бул жердеги ролу биз алган катты регистрация кылып, андан кийин укук коргоо органдарына жиберебиз. Андан кийин биздин дагы бир миссиябыз ошолордун жанакы таштандыларын жыйнап, аларга шарт түзүп гана берүү биздин милдетибиз. Калганы биздин милдетибиз эмес. Жок, ошо укук органдарга бериңерби силер? Албетте, биз мыйзам чегинде карап жооп бергиле деп ошол укук коргоо органдарына, Бишкек шаарынын УУДУсуна, прокуратурага биз жибергенбиз. Кана ошол УУДУ бар ушул жерде УУДУнун жетекчиси? Ички иштер министринин орун басары бар. Урматтуу Зиядин Руслан Исламович. Сатарович. Урматтуу Зиядин Исламович, да, бул негизинен айтканда ошол мэриянын алкагында тиешелүү күч органдары менен өздөрү карап туруп, бир сыйра карап чыгса боло турган көрүнүш. Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде кандай письмо жөнөткөнүн мен билбейм, бирок мыйзам негизинде баягы тынч митингин өткөзүү боюнча 11-беренесинде жазылганда уведомлять этип туруп эле аны өткөзсө болот деп. Бирок 14-беренеде сиз дагы бар. Эгерде ошол жерде кандайдыр башка уюштуруучулар жумуштар жеткилип аткан болсо, майрамга карата элдердин жүргөнүгө мындай неме болгон болсо, мэрия башка жакка да жылдырса болот бул көрүнүштү. Же такыр бербей койсо да болот. Ошондой бар мыйзамда. Башка күнгө жылдырса болот. Себеби ал күнү 8 март болгон, майрамдоо күнү болгон барды. Анда улуттук коопсуздук кызматына да сиздерге суроо. Чындыгында айтып атпайбы, мына чет элден келген жарандар келип ушул жерде ушул уюштуруучулар ушул болгон депчи. Сиздерде маалымат жок бул боюнча? Бишкек шаарынын башкармаларынын башчысы полковник Дүйшөкеев. Бул боюнча 19 февралда жана айтылгандай, бул фестиваль боюнча маалымат келип түшкөн. Маалыматтын негизинде бул жерде негизги максаты бул фестивалды өткөрүү боюнча, бул аял менен кыз кишиге зомбулук зоордукту колдонбоо боюнча, ошолордун укугун защита кылуу боюнча фестиваль өтөт деп маалымат түшкөн. Негизи ал жанакы 19дан ашык коомдук уюмдар катышып атпайбы? Алардын ичинде жанакы Лига защиты прав ребенка, ресурсный центр для пожилых, центр помощи женщинам деген окшогон коомдук уюмдар катышкан. Бул жерде жанакындай ар кайсы уюмдар кошулуп кетет деп маалымат түшкөн эмес. Бул негизи маңызы ошондо болчу. Буларды өткөрөбүз деген. Эми кечирип коесуз, ошондой маалымат түшпөдү деп силер текшербегей койгонго акыңар жок да, ошолор карашыңар керек эле да силерчи. Ошондой маалыматтардын баарын билишиңер керек. Ошолорго жабынып алып азыр мына өзүбүздүн коңшулаш мамлекеттерге баары азыр уят болуп отурабыз. Уруксат. Эми демократиянын дагы чеги бар да эми. Биздин мүмкүндөгү маданиятыбызга, салтыбызга
тууру келбеген плакаттарды алып чыгып алып элдер ушул жака көчөгө чыгып алып туура эмес мындай көрүнүшчү. Уруксатпы? Жок берсем. Зайдин Исламович. Ошондуктан силер айтып атасыңар бизде маалымат болгон эмес деп. Силер ошол жерде айлык алып отурасыңар, баардык маалыматтар силер аркылуу өтүш керек. Ошо уюштургандар ким дерсилер? Керек болсо чакырышыңар керек да. Уруксатпы? Жок бериңиз. Бул боюнча, что кошулат деген боюнча бизде маалымат такыр жок деп мен полностью жооп берген жокмун. Мен маалымат болгон, что ушундай кошулган атышат. Күчтөр кошулган. Биздин өз ара милиция менен чогуу иштеген жумуштун негизинде буну минимизацияга түшүрдүк. Массовый характерди биз не допустили, чындыгын айтканда. Бул деген көчөдө алып, булар жанакы желектерин көтөрүп алып, аяка чейин мындай Россиядан тиги Уркая Сайлыеванын эстелигине чейин көтөрүп барышкан жок. Мындай единичный фактылар болуп, алар баягы желектерин алып чыгып көргөзүшүп, өздөрү сүрөткө түшүп, ушундай өздөрүн кичине пиарит этишти да. А мындай массовый характерге биз жол берген жокпуз, чындыгында. Көчөдөн алар жана желектерин көтөрүп алып, өздөрүнүн плакаттарын көтөрүп алып, мындай басканга мүмкүнчүлүк берген жокпуз. Массовый характери. Минимизация боюнча биз өтө эле чоң жумуш жүргүздүк, чындыгында. Ошондуктан чындыгында биз үчүн бул аябай уят болду. Качан эле эркек киши төрөгө мисалгачы, ошо плакаттар жазып атыр ошондой жердечи. Бул биздин өзүбүздүн мамлекетти, өлкөнү уятка келтирдик. Бул иш-чара мененчи. Ошондуктан мен айтайын дагы ушул укук коргоо органдары силер жакшы иш алып барган эмессиңер ошол жердечи. Азыр деле кеч эмес, ошо уюштуруучулар тапкыл азыр. Эгерде чет элдиктер келип ушул бул жерде митинг өткөзүп аткан бул туура эмес да андачы. Ошолор кармаш керек, ошолорго жоопкерчиликке тартыш керек. Кандай акысы бар алар? Чет өлкөлүктөр келип, Кыргызстанда бизге ушундай митингдер уюштургангачы. Рахмат. Рахмат. Балбак Зарлыков, сиз текстти толук окуп бердиңиз. Акырында туда-суда деп бул эмнени түшүндүрөт ал? Мен кечирим сурайм ошол сөз боюнча. Сиз мамлекеттик кызматтасыз азырчы. Ошондуктан окусаңыз толук окуңуз, болбосо андай сөз айтпаңыз. Кезектеги сөз Маматалиев Марлен Абдрахмановичте. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Балбак Зарлыков, сизге суроом да, азыр бир кандайдыр бир уюм бир фестиваль өткөзөм деп сизден уруксат алып, бирок негизги ошол фестиваль өткөзөм деген багыт өзгөрүп кетсе, бир провокациялар болсо, сиздер толугу менен ошол уруксатты алып коюуга мүмкүнчүлүктөрүңүз бар да? Биз мэрия уруксат берүү же уруксат бербөө биздин укугубузда жок. Биз бере албайбыз, андай укук жок. Биз только жанакы келген каттарды регистрация кылып, анан калган иштерин укук коргоо органдарына жиберип, анан биз ошол жердеги ошол өтө турган аянтчаны ага чейин же андан кийинки тазалоо жана кайра калыбына келтирүү иштерин гана жүргүзө алабыз. Экинчиден, ооба биз шаар үчүн, шаарда болуп аткан окуялар үчүн жардам жооптуу деп ойлойбуз. Ушул 8-марттагы окуяларда мэрия жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана коопсуздук органдары баардыгы өз ишин туура кылды деп эсептеп, мэр өзүнүн пикирин көчөгүн айтты. Эгер кандайдыр бир азыркы окуялардан кийин биз мыйзамдардын ичин, баш мыйзамды жана башка мыйзамдарды текшерип изилдеп атабыз. Биз балким сотко кайрылышыбыз мүмкүн. Себеби бул жанакы биздин улуттук баалуулуктарга жана башка нерселерге мыйзам бузуу болсо, биз ошону сотко кайрылып, мындан кийин ошол уюмдардын митинг берүү, митинг өткөрүү укугунан ажыратуу боюнча сотко кайрылабыз деген оюбуз бар. Рахмат, сиз ошол кайсыл аянтты өткөзүшүн жана кайсыл датаны өткөзүшүн сиз алар менен сөзсүз түрдө согласовать этесиз. Ошондуктан мындай нерселер бизге үлгү болуш керек келечекте. Сиз сөзсүз түрдө кандай бир фестиваль болбосун, анын аягына чейин карап, сопровождать этип, анан мүмкүн болсо ушундай нерсени пересекать этишиңиз керек. Мен негизи эле жеке пикирим мындай митингдерге каршымын. Андан сырткары биздин ушул Курманжан Даткай энебиздин сүрөтүн алып чыгып алып, ага кандайдыр бир өзүнүн лозунгдарын жазып алып чыккан бул өтө туура эмес. Буга сөзсүз түрдө курсаңыз сиз дагы мыйзам жагынан карап көрүшүңүз керек, кандай чара көрсө болот. Себеби бул эң туура эмес болгон нерсе деп эсептейм. Рахмат.
Рахмат. Кезектеги сөз Мусабекова Жылы Заманбековна. Сизде. Урматтуу депутаттар, бул жерде кыргыздын каада салты, үрп адаты, улуттук баалуулугу тепселип атса, маскаралып атса, уялбайсыңардан, анан гейлерди талкуулагандан уялып атканыңарга такыр түшүнгөн жокмун. Мен кыргыздын кызымын, мен чыдаган жокмун да. Мына коңшу өлкөлөр шылдыңдап атат биздичи. Ары жок кыргыз дейт, көкбөрү ойноп, кыргыз деп калпак кийип, намыс деп туу көтөрбөй эле койгула ушундан кийин. Силердин көчөңөрдө гейлерди кызыл тасыл желегин кийип, көтөрүп алып басып жүрөт депчи. Биз бул нерсеге мыйзам аркылуу бөгөт коюшубуз керек. Анан мен СНБнын өкүлүнө суроом бар да. Мына ошондо өткөндө Говори ТВ сайтына Рита Карасартова, укук коргоочу, НПОчу интервью берип атат да. Бул акциянын артындагы провокация дейт. Бунун артында ар бир бөлүмүндө ФСБнын представительдери отурат, ГКНБда дейт да. Ушинтип мына 5 каналга айтып атат, Азаттыкка айтып атат, болгон жерге айтып атат, бирок УКМКнын өкүлдөрү бир мындай жооп да берген жоксуңар да. Мына силердин ар бир бөлүңөрдө ФСБ отурат атат. Ушул көчөңкү 8 марттагы провокацияны ошолор уюштурду деп күнөөнү силерге коюп атат. Бирок эч кандай жооп берген жоксуңар. Ошого жооп берип койгулачы азыр парламентте. Эмне деп айта аласыңар? Сурагыла анда Карасартова кайсы негизге таянып айтып атат? Урматтуу Жылдыз Аманбековна, сурооңуз баягы ФСБ деп баягы башка сөздөр айтканы алыс бололу. Бу жерде фактылар жок, андай тактылган жок. Анан баягы эми сөздөр айткан баарын Карасартова боюнча, башкалар айткан боюнча биз өзүнчө жумуш жүргүзөбүз ал боюнча. Каяктан ал маалымат алды, эмне болду, ал боюнча жумуш жүргүзүлөт. Эми бүгүнкү айткан нерсе боюнча баягы бу жерде туптуура мэриянын представители да айтты. Бүгүнкү күндө конституция боюнча бизге маалымат болгон, ушундай возможно эмелер болот депчи. Ошон үчүн мына начальник шаардын начальниги туптуура айтты. Минимизация кылдык, мындан да көбүрөөк болмок. Биз ачык билебиз. Мына өзүнчө маалымат берели кийинчерээк тактап. Кайсы международный организация кандай акча бергени, атайын ошонун баарын жүргүзүлүү Кыргызстанда болуш керек. Нарушаются права геев и так далее. Муну вообще жаап эметип салсак башкача эмелер болмок да, ачык айтса. Международный организациялар боюнча. Рахмат. Эми ушу парламентте мына фракциянын лидерлери отурат. Эртең Кыргызстанга президент болом, министр болом, премьер болом, мен болбосом балдарым болот деген жигиттер отурасыңар да. Анан кыргыз деген аз эле, биз 5 миллионбуз. 1 миллиону башка улуттарды эсептебегенде. А эртең бул аз калкты ушундай батыштын таасири менен жок болуп кетсек, силер кимге президент болосуңар? Ушу жерде коррупционерлерге ичип жегиштер келгенде, саясаттын сасыгы болгондо өлүп талып, микрофон талашып, түнү менен мушташып чыгасыңар да. Анан кыргыздын баалуулуктары ушул келечеги болуп атса, мына унчукпай токтотуп коелу, талкуулабай эле коелу деп гейлерден уялып отурасыңар ушу жердечи. Негизи деген мага убакыт кошуп койсоңуз, эми болор иш болду да. Биз эми ушул тынч митинг Убакыт кошуп бериңиздер. ушул тынч митингдер мыйзамын өзгөртүү киргизүү зарыл да. Милдеттери боюнча жергиликтүү бийликтин, катышкандардын, коопсуздук органдардын, уюштуруучулардын милдеттерди. Бу жерде уюштуруучулар милдеттери болуш керек да. Митинг качан өтөт, кимдер катышат, кандай плакаттар болот, ошону көрсөтсүн. 9 лозунг барбы? Эгер 10-чу лозунгу бакышка болсо, Демилгечи катары жиңтип алыңыз. Укук коргоо органдары ошол лозунг үчүн аны камакка алууга мындай толук түрдө милдеттүү дегенчи. А мүмкүн тынчтык митингиде эртең террористтер чыкса, экстремисттер чыкса, хизбут такширчилер чыкса, гейлер тынчтык митингин өткөрөбүз деп кайра келе берсе, биз эмне карап отура беребиз? Бизде тынчтык митинг өтүп атат деп. Рахмат, жакшы сунуш болду мыйзам боюнча. Сөз депутат Пирматов Исхак Айтбаевичте. Рахмат, урматтуу Мирлан Исакбекович. Мен процедурага чыгып берген сунушумду айрым коллегаларым түшүнбөй калды окшойт. Мен дагы бир жолу түшүндүрүп берейинчи. Мен эмнени айткым келди? Мен айттым, биздин улуттук баалуулугубузга, үрп адатыбызга караманда каршы келген терс көрүнүштөрдү болтурбаш керек. Биз азыр бул маселени Жогорку Кеңештин деңгээлинде талкуулаганыбыз туура эмес деп айттым. Буну экинчи жолу мындай шермендечиликти
жол бербеш керек. А біз берді талқылағанымыз менен аларға наоборот пиар жасап атпайбызбы? Бізде андай проблема жоқ дешибиз керек. Мен байқадым ошол баягы желектерди көтөрүп жүргөн биздин мамлекеттин жаранына деле окшобойт ал. Улуту деле бөлөк. Мен Зиядин Исламовичти колдойт элем. Башка эле мамлекеттин бир чагымчыл иштери болуп атат окшобойт бул жерде. Мен түшүнүгүмдө. Анан кийин биз эмнеге 1-2 бузукун айынан бүт дүйнөгө шерменде болушубуз керек? Жок проблеманы. Андай микробторду жөн эле оперативдик ыкчам түрдө эле жок кылыш керек, экинчи чыкпай тургандай кылып эле. Бул жерде аларды талкуулап, аларга реклама жасабастан. Мен ошон үчүн айттым да, Балбак мырзага кайрылып атканда, мэрияга кайрылып атканда, биз ушинтип аялдардын укуктары боюнча деп кайрылса керек. Анан башкача берки аттарын деле айткым келбейт аларга эметипчи. Кайрылбаса керек ал. Ошол боюнча мен айттым эле. Аны эгерде андай кыйын патриот болсок, унчукпай баягы 40 чоро болобу, башка болобу, унчукпай эле ишти кылалы дагы, экинчи чыгарбас кылалы аларды. Бул жерде аларды пиарить этип берди, реклама кылып отурбастан. Рахмат. Чоң рахмат. Сөз кезеги депутат Мавлян Махабат Эргешовна. Рахмат. Баш мыйзамда 36-нчы беренинде мындай деп турат да, орусчасын окуп коеюн. Семья создается на основе добровольного союза мужчин и женщин, достигших установленного законом брачного возраста. Жана башка. Мына демек ушул алдын ала митингди өткөрүүчүлөр маалымат берген, ушул аялдардын укугу деп, укугун коргоо жөнүндө өткөрөбүз деп. Бирок ошол эле кезде байкалган, баарыбыз байкадык, бул туура эмес маалымат келип түшкөндүн негизинде өткөн жок, башка багатка буруп кетишкен да, демек мыйзам бузулуп атат. Мына ушул мыйзам бузулганда ким эмне чара колдонуш керек? Айтыңыздарчы, укук коргоо органдары. Мыйзам бузулуп атат, маалымдама катты негизинде өткөн жок митинг. Эмне чара колдонуш керек? Ички иштер министринин орун басары ким? Урматтуу Махабат Эргешовна, биринчиден бардыгы мыйзамда так жазылган баягы тынчтык митингин өткөзүү боюнча. Мен жогоруда да өзүм айтып кеттик. Бир гана жери мен сизди туура түшүнсөм болот. Бир немени суроону көтөрөбүз деп жатып, митингге чыкканда башка суроону көтөрүп жатат деп. Ошол боюнча да. Бул боюнча мен ойлойм, барганда да кошумча иштерди биздин жүргүзүүбүз абзел деп. Ошондой эле башка мыйзамдарды дагы биз азыр дагы карап жатабыз. Булар боюнча дагы эгерде туура көрсөңүздөр, биз ошол учур келгенде жергиликтүү бийлик менен кошо ошол мыйзамдарга өзгөртүү киргизиле турган болсо, толуктоолор, аны биз карап чыгышыбыз керек деген ойдомун. Рахмат. Мен суроома жооп албадым да, мирный митингге келгендер башка темага бурулуп кетти. Демек мыйзам бузулду. Эмне чара колдонуш керек? ДКНб, сиздер эмне чара колдонуш керек? Жооп бериңиздерчи. Ал күнкү көрүнүш боюнча биринчиден азыр мэрия айтып атпайбы, бизге маалымдама кат келип түшкөн экен. Ошол эле учурда биздин жергиликтүү ГУБДга дагы берилген экен. Булар өздөрүнүн мыйзам негизинде иштерди алып барышкан, ошол уруксаты жок эле алар келип чыгышты дагы. Мен карап көрүш керек. Айтуудан мен азыр так жооп айта албайм мен. Эч кандай чара колдонгон жоксуңар, макул. Бүгүнкү күндө эч кандай чара көрүлгөн жок. Эми айтыңыздар, демек ошол кишилердин артынан кандайдыр бир дагы иш алып барылабы же ушул боюнча эле жалып калабы? Бул боюнча алып барылыш керек деген ойдомун, сөзсүз түрдө. Баягы башка азыр көптөгөн суроолор болбодубу? Биздин коллегаларыбыз дагы алып барат. Ички иштер министрлиги дагы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша сөзсүз түрдө иш жумуштарды алып барабыз бул боюнча. Сөзсүз түрдө. Урматтуу коллегалар, мына бейөкмөт уюмдар боюнча мыйзам долбоор келгенде биз колдобой койгонубуз туура эмес болгондо, аларды отчет берүүсү боюнча. Чындыгында бизге ушул НПОлор менен аябай көп акча келет, бирок ушул жөн эле ашыкка чыгып эле эмне үчүн, эмне максатта келет деген мыйзам долбоорду биз кайра алып чыгуу бир муктаждыгы болуп атат да. Көптөгөн акча келип атат чындыгында. Максаты эмне? Кайда кетип атат? Акыркы точкасы эмне? Ошол маселе көтөрүлүп атат да. Андан сырткары ушул мирный митингге чыкканда сөз түрдө кайсы лозунг, кайсы плакаттар менен чыгуу маселесин дагы бүт так даана жазып, андан кийин уруксат берилгенде гана ушул уруксат берүү жактарын карап чыгуу керек да. Урматтуу мына укук коргоо өкмөттүн өкүлдөрү, укук коргоо органынын өкүлдөрү ушул маселени караңыздар, ушуну карап өзгөртүү киргизиш керек ушул нерселергечи. Рахмат. Рахмат. Сөз Бакиров Өмүрбек Мирза Ибраимовичте.
Рахмат. Урматтуу улуттук коопсуздук кызматынын орун басары. Мына ушул бизде Кыргызстанда мамлекеттик эмес канча уюмдар бар, мамлекеттик эмес уюмдар. Сиздерде так маалымат барбы, учету? МПОлордун канча саны бар? Азырынча менде жок, ол такталган, бирок бизде бар полностью. Канча неправительственная организация, некоммерческая организация, бүт маалымат ошо берели кагаз түрүндө сизге. Азырынча жанымда жок. Сиздерде бунун так учету болуш керек өзү. Анан булар кайсыл жактан каржыланып атат? Ушуну дагы сиздер тыкыр көзөмөлгө алышыңыздар керек. Мен ойлойм, мына ушул эл аралык уюмдар, НПОлордун бир топ жылдардан бери жүргүзүп келе жаткан иштеринин натыйжасы кечеги 8 март болду. Мына ушул демократиянын атына жамынып алып, мына ушундай бузукулук иштерди кылган кээ бир, мен бардыгыны деп айта албайм, кээ бир мамлекеттик эмес уюмдардын кечеги максатына жетишти. Биздин ушул Орто Азияда жападан жалгыз болуп, биздин Кыргызстанда ушул гей парадын өткөрүштү. Бул биз үчүн, биздин Кыргызстан үчүн өтө уят иш болду. Биз мактанабыз, Манас атанын урпактарыбыз деп, биз кыргызбыз, биз улуу элбиз деп мактанабыз. Бирок бүгүн биз уят болдук. Уят болдук. Ошон үчүн сиздер, биз дагы, сиздер менен биз чогуу ушул мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизсек, сиздер менен чогуу иштесек, сиздер ушул мыйзамдарга толуктоолорду алып келсеңиздер, биз ушуларды кабыл алып, бүгүн мына шибегени капка каталбайсың дейт. Биз канча жашырсак дагы мына ушунга окшогон иштерди, бирок мына кечегиндей болуп ачыкка чыгып атат. Биздин келечек муун, биздин жаштарыбыз, мына ушуну көргөн жаштарыбыз кайсы тарбияны алат? Ушуларды көрүп каяка барат? Биз ошол жаштарыбыздын келечегин ойлошубуз керек. Жооп берип койсоң болобу? Рахмат, келиңиз. Жооп бериңиз. Урматтуу Орюк Мырзалимович, өткөндө 8 мартта болгон нерсе чынында эле аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо боюнча фестиваль болду. Бирок жанагы окшогон терс көрүнүштөгү провокациялык элементтер кошулуп кетти. Ал өтө аз санда болсо да мындай өкүнүштүү жана кейиштүү ушул коомго талкууга өтүп кетти да. Бирок аялдардын жана кыздардын жана жаш кыздардын ошол убактагы фестивали болду деп биз эсептейбиз. Сизге рахмат. Рахмат. Өмүрбек Мырзайымовичке 10 секунд кошумча убакыт. Рахмат, бул жерде коомчулук көпчүлүгү мэрияны күнөөлөп атат. Мен мэрияны күнөөлөгөндөн алысмын. Мэрия өзүнүн ишини мыйзам чегинде жасады. Бирок мына укук коргоо органдары bundan кийин өзүңүздөрдүн ишиңиздерди алып барсаңыздар. Рахмат. Кезектеги сөз Кыдыралиев Умбеталы Токтуралиевичте. Рахмат, Мирлан Исхакбекович. Мен дагы ушу кесиптешимди колдоп айтып кетейин дедим эле. Биякта мына бүт азыр соц тармактардан окуп атабыз да, бүт эле жанагындай гендер маселесин көтөргөн экен, аялдардын укугу деп, жана жөө жүрүштүн негизи ошол деп чыгып, аягында жанагындай башка коомдор кошулуп кеткени мен айтып кеттим элет да, ошо СНБнын өкүлдөрүнөчү, ушу силерде информация болуп, ушуну неметсе болот беле? Алдын ала бир бөгөттөрдү койсо болот беле ушулга? Айтып койсоңуз. Урматтуу Умбетали Токтурович, мен бул суроого расмий тилде айтып берсем уруксат этиңиздер. Мына жерде аябай жакшы Өмүрбек Мырзалиевич жакшы маселени көтөрдү. Вот это вот закон о неправительственных организациях, который был принят в России, да, и в других странах, это вот самое необходимое на сегодняшний день. Бүгүн вот это самая главная проблема, то, что финансирование идет бесконтрольно, то есть на любые финансирования, особенности вот ЛБГ деп атабыз. Өзүнчө канча акча келип атат,
кимге барып атат, кандай акциялар болуп атат. Бизде ошол боюнча, урматтуу Токторович, очень правильный вопрос. Ошол законду алсак, ошондо контроль болсо бизде, ошондо биз билет элек, какая организация, какая международная организация лоббирует это действие, какие иностранцы будут приезжать сюда, как мы можем противостоять этому. Поэтому, уважаемые коллеги, это просьба большая. Хотелось бы вот эту проблему поднять, и нам вместе ее надо решать. Это был один из первых пробных шаров, который, я считаю, что было заброшено в Кыргызстан. И чынле уят болуп калдык. Бүгүнкү мыйзам боюнча, ачык айталы, конституция боюнча аларды задержали бы, биз күнөөлүү болмокпуз. Заявление бермек, по расовым и так далее, дискриминации у нас не должно быть написаны. Мы этот вопрос продумывали, Михаил Токторович. Мы бы хуже сделали. Поэтому я думаю, что это все, если мы сделаем в рамках закона принятия об неправительственной организации, и где проспишем конкретные, значит, где будут цели, задачи, ответственность указанных международных организаций и проводимых акций, то есть руководителей. Ошондо биз так МВД менен иштейт элек. Ошондой бир Рахмат. Мен дагы айтып кетким келет да, мына ушу суроону коердун астында депутаттардын арасында көп талкуу болду да. Турмушта бизде динде, ислам дининде да ар кандай шек келтире турган же башка бир жакшы нерселерди алып келбей турган нерселердичи жакшы демилге көтөрүлдү, ошол эле Дастан Далабаевич аркылуучу. Көп мындай көтөрбөш керек. Көтөрбөш керек. Эмне үчүн дегенде ошол эле жанагы НПОлор азырчы биздин реакциябызды көрүп, азыр көп акчаларды сурайт, бизди провокацияга алып келет да. Ошон үчүн биз мындай абдан жакшы сунуштар да болду. Ошондо уга биришибиз керек да. Рахмат. Рахмат. Сөз кезеги Алтыбаева Айнура Тойчиевна. Сизде. Рахмат, Мирлан Сакбекович. Мен биринчи хочу поблагодарить структуры Министерства внутренних дел, лично Курсан Сатаровича, мэрию города Бишкек, все структуры, которые были задействованы, о том, что вы очень четко исполнили свои обязательства строго в соответствии с действующей Конституцией и законами. Вы не дали возможность некоторым группам, да, сделать какую-то провокацию. Марш прошел. Я, с сожалением, хочу сказать, что действительно произошла 8 марта дискредитация женского движения в Кыргызстане. Оно очень сильное. На самом деле, благодаря женскому движению в Кыргызстане сейчас в парламенте, в местных кенешах, городских кенешах находятся депутаты, благодаря тем квотам, которые они пролоббировали, благодаря женскому движению, значит, с их помощью в парламенте женщины-депутаты пришли по квотам, и разработано очень много законов, которые идут на поддержку института семьи, института матери, отца, детей. Я благодарю вас, все государственные структуры, которые четко исполнили свои функции. И надо сказать, что в Конституции Кыргызской Республики в статье 36 говорят, что семья – это основа общества. Поэтому вот для нас очень важно, чтобы те лозунги, которые прозвучали, они чуждые нашей ментальности. И сейчас я хочу просто сказать, что в порядке информации мы инициировали законопроект, который, значит, устанавливает ответственность за нарушение, да, норм Конституции. И на референдуме в 2016 году, 11 10 секунд. Мы, вот я уже сказала, 36-я семья – основа общества. На референдуме мы внесли четкое понимание, что такое семья – это отец, мать. Поэтому нарушать нашу конституцию… Рахмат. Урматтуу депутаттар, кулактандыруу иретин айтып коеюн. Азыр акыркы маселени карап атабыз. Добуш берүүгө өтүп калышыбыз мүмкүн. Добуш менен чечилет. Танаписке чейин бүтүрүп кетсек деген сунуштар болуп атат. Сөз кезеги депутат Турусбеков, Бактыбек, Сагындыковичте. Рахмат,
урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу Курсан Сатарович, урматтуу Балбак Зарлыкович. Были ли вот нарушения в этом марше закона, Конституции? Балбак Зарлыков сизде. Мыйзам чегинде өттү? Мыйзам чегинде өттү. Биз мамлекеттик кызматкерлер ал жерден эч бир мыйзам бузууларды көргөн жокпуз. Жалпы жанакы боор 2-3 окуядан кийин. Бул мыйзам бузуубу, мыйзам бузуу эмеспи? Азыр биздин юристтер изилдеп атат. Эгер биз бул жерден мыйзам бузууну тапсак, биз сотко кайрылабыз. Биз азыр биздин баардык юристтер менен кеңешип, мына урматтуу Алтыбаева депутат да айтты, 36-чы беренени айтты. Анан биз башка беренелерди да карап атабыз. Коомдук пикирди да эске алуу менен, эгер биз мыйзам бузууну тапсак, биз ошол замат сотко кайрылабыз. Мен да жооп берип коеюнчу. Курсан Сатарович. Урматтуу Бактыбек Сагындыкович, биринчиден жалпылап караганда, урматтуу депутаттар, баардыгыңыздар да айтып атасыңар, бул коомчулукта да талкуу болуп атат. Мыйзам бузуу болгон жок, бирок коомго жат, биздин үрп адаттарга, када салтка туура келбеген маселелер көтөрүлдү. Бул башка маселе. Сөзсүз түрдө Ички иштер министрлиги дагы, анан башка бир канча информациялар айтылды, тапшырмалар берилди. Бул жаатта биз ишти алып барабыз. Бул мен ачык эле так кес айта алам. Ошондуктан бул эмне кылуу керек? Туура айтып кеттиңиздер. Кээ бир маселелерди карап туруп, мыйзамдарды карап, тез аранын ичинде биз өзгөртүп алып келишибиз керек. Бүгүнкү күндө бир депутат ага суроо берди. Азыркы учурда Кыргызстан территориясында 14 000 МПОлор бар, регистрация болгон, и ошо арасынан бир 30-дай баякы международный организациялар бар. Бул маалымат үчүн айтып коеюн. Рахмат. Өзүңөр Курсан Сатарович айтып атасыңар, 14 000 НПО бар, 30 фонд эл аралык уюмдар бар деп. Я думаю, закон бузулбаса, факт болду да. Ушул мы же живем в демократическом государстве, где все права граждан, жана Балбак Зарлыков окуп берди мыйзамдын эмесинчи формулировкасын, где охраняется государством. И я думаю, вот эта сглаженная работа, есть у нас в городе мэрия, структуры мэрии, УВД, МВД, ушол Курсан Сатарович айткан 14 000 любою эртең чыгышы мүмкүн. Поэтому я думаю, это уровень работы, сглаженной работы мэрии должен быть. В данном случае очень показательно, что сработали без лишнего ЧП болбойчу. Анан ушул коллегаларымды колдойт элем да, ушул маселени мүмкүн жогорку кеңешке алып келбей эле мындай тыкысыраак иштеп, ийгилик каалайт элем да. Рахмат. Рахмат. Кечирим болсо азыр жана Каной Капашев келип суранып кетти эле, жетише албадым деп. Каной Капашевке 2 мүнөт. Рахмат. Биякта Балбак мырза туура айтып атат. Мыйзам бузулган жок, урматтуу туугандар, бирок нарк бузулду. Эгерде күчүү адам улуу аксакалдан төргө өтүп кетсе, ал мыйзам бузулган эмес, ал нарк бузулган. Биз мыйзам менен жашаганыбызга быйыл 90 жыл болду. Бирок нарк менен жашаганыбызга 1000 жыл болду. Бизде аз улут үчүн нарк бул мыйзамдан да күчтүү. Дүйнөдө 2 жумада бирден улут жок болуп атат. 7000 улуттун 2 жумадан бирден улут. Улутту улут кылып турган бул тил гана эмес. Бул салт, нарк, насил. Бул уяттуу окуя болду. Биз уяла турган окуя болду. Бирок биз дайым ушуну ызычуу болгондон кийин кайрылабыз да. Мындай кылсак, урматтуу депутаттар, биз 15 мартка улуттук баалуулуктарды сактоо боюнча парламенттик угугуну дайындадык эле. Бирок бул маселе өтө актуалдуу болгону байланыштуу 29 мартка жылдырдык. Себеби биз мэрияга аныктап берели да, кайсылар улуттук баалуулуктар, материалдык эместиги. Улуттук баалуулукту ар ким өзүнчө түшүнөт. Мисалы үчүн калпак жөнүндө мыйзам кабыл алып атабыз. А эмне комус баалуулук эмеспи? Боз үй баалуулук эмеспи? Элечек баалуулук эмеспи? Биз ошолорду иреттеп, өкмөттү милдеттендирип, кайсы орган ошолорду коргойт? Мисалы үчүн кыргыз тил комиссиясын өткөзүп беришибиз керек. Мектептерде коом таанууну окуйбуз, батыштын. А эмне үчүн кыргыздын каада салты окутулбайт? Экинчиден, ошолорду биз
ЮНЕСКО-нын тизмесине киргизишибиз керек. Мисалы үчүн Кыргыздын улуттук календары бул дүйнөдөгү 5-чи календар болуп эсептелет. Биз ошол жөнүндө мыйзам жаза элекпиз. Үчүнчүдөн биз өкмөттөгү так органды аныкташыбыз керек. Аны Балбак мырза же улуттук коопсуздук комитети эмес, уполномоченный орган мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Маселе туура көтөрүлдү. Бирок аягына чечиш үчүн ошол парламенттик угууга 29 мартта катышып берсеңиздер. Рахмат. Сөз Умитал Токтуралиевичте 1 мүнөт. Умитал Токтуралиевичтин. Рахмат, Мирлан Сапбекович. Мен дагы кошуп кетейин дедим эле. Биз 28 жылдан бери демократия деп жашап атабыз. Албетте, демократиянын күчүн биз билебиз барыбыз. Бирок демократия мен укугум деп айтабыз. Бунун да башка жагы бар да, демократия бул чоң жоопкерчилик. Эгер ушундай фактылар болуп, биздин мамлекеттик түзүлүшкө, биздин элдин идеологиясына чоң шек келтирип атса, Мирлан Исакбекович, мындай маселелерди биз чечишибиз керек. Мына Курсан Асанович айтып кетти, 14 000 НПО бар Кыргызстан территориясында. Булардын көбүнүн максаттары биздин идеологияга карама каршы, биздин улуттук баалуулуктарга терс маанисин берет да. Ошон үчүн 10 секунд. Ошон үчүн жана НПОлор маселеси боюнча да иштеш керек. Демократия деп туруп канча талкаланып кеткен мамлекеттер бар. Мына Канай Капашевич айткандайчы, барын чеги бар. Рахмат. Рахмат. Процедурный экинчи микрофон. Мирлан Исакбекович, биз маселени жөнүнө угабызбы же бир токтом чечим чыгарабызбы бүгүн? Жок, маалымат иретинде эле угабыз. Маалымат иретинде. Ооба. Мына ушул МПОлордун кээ бир МПОлор бүгүн мына Курсан Саттарович айтып кетти азыр 14 000 МПО бар экен, туурабы? Эл аралык уюмдар. Ошонун 30 активдүүбү? 30дай. Мына ушул 30 эл аралык уюмду бүгүн ишини тыкыр текшеришиңиздер керек. Мына ушул эл аралык уюмдар биздин депутаттарга, мамлекетке өзүнүн саясатын таңуулап келет мына ушул күнгө чейин. Биз ушунга каршы бир мыйзамдарды жазсак, биздин баалуулуктарыбыз бар. Биздин ыйык ата мекенибиз, ак калпагыбыз, тилибиз, динибиз бар. Мына ушуларды биз тебелетип койбошубуз керек. Рахмат. Рахмат. Тактоо иретинде эл аралык эмес, бейөкмөт уюмдар боюнча айтылды. Эл аралык уюмдар бул донорлор, бул банктар, аларга ыраазычылык билдиришибиз керек. Сөз демилгечи Жылдыз Аманбековна сурап атат, 2 мүнөт убакыт. Эми кечирип коюңуздар, урматтуу депутаттар, баягы бизде мамлекет бирөө эле. Жалтактабай оюбузду айтышыбыз керек. Эми түшүнүп атабыз, көп учурда саясатчылар, кээ бир коллегаларыбыз ушу чет өлкөгө чыкпай калабыз, ушу кийин эми көбүнүн НПОлору бар, кандайдыр бир максат менен жалтактап атышат. Эми аны да түшүнсөк болот. Ошон үчүн Мирлан Исакбекович, сиз тиешелүү комитет бар го, биздин укук кылмыш тартиби. Ошого биз протоколдук тапшырма берсек, мына азыр укук коргоочулар, күч органдары айтып атат, мыйзамдын чегинде иштедик, биздин колу бутубуз байлануу депчи. Анан ушинтип отура берсек, бизди ким каалаган башыбызга каалаган шапкасын кийгизип кете берет. Ошон үчүн ошол тиешелүү комитеттер, тиешелүү тармактар ушул укук коопсуздук органдары менен биргелешип иштеп, ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн бүтүндүгүн, ушул ыйык салттарын, баалуулуктарын, келечегин, дилин, тилин, ыйманын сактап калыш үчүн кандайдыр бир батыштын эпкини бизге өзүнүн саясатын таңуулабаш үчүн мыйзамдарды жазып, ошону алып келип, биз ошол мыйзамдарга карата иш жүргүзөлү. Биз эми эл өкүлдөрүбүз, элдин талаптарын угуп атасыңар. Биз бир НПОнун же бир кайсы бир уюмдун мүчөсү эмеспиз. Биз эл алдына шайланып келгенбиз. Ошо элдин атынан сүйлөйбүз, эл бүгүнкү күндө талап кылып атат. Мына айылдагы карапайым элдер ошо 8 марттагы жүрүш үчүн кандары кайнап, кандай гана укмуш нерселерге барып атат.
Ошон үчүн биз протоколдук тапшырма бериңиз тиешелүү комитеттерге. Ошолор иш чараларды тезинен жүргүзүп, биздин укук коргоо каргандары менен тыгыз байланышта иштешсин, түшүрүндүрүү иштерин жүргүзсүн. Анан жана Каныбек Капашев айтып кетти, биз ушул коомдук угууга баарыбыз, кыргыз деген жүрөгүбүз бар, кыргыз деген жалыныбыз бар. Мен кыргыздын уулумун, Манастын урпагымын деген коллеганын баары келип катышып талкуулашсын суранам. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибине коюлган маселе жыйынтыкталды. Бир-эки сөз айтып коеюн. Чындыгында жакшы сунуштар, ойдогу ой пикирлер айтылды. Биз эгемендүү мамлекет катары өзүбүздүн баалуулуктар, ата бабадан калган салт санабыз бар экендигин кылымдык арткан. Аны эч талашсыз. Эл аралык деп айтыштан алысмын, бирок кээ бир ошол провокациялык мүмкүн топтор бар экендиги дагы ачыкталып калды. Бул атайын ушул биздин бүтүндүккө, биздин идеологияга, баалуулукка шек келтирүүгө аракет кылган иш-чаралар катары. Бейөкмөт уюмдар 14 000, бул албетте чакан мамлекет үчүн көп. Аны тартипке салып, мындай бир калчап, чынында кандай эмне иш аткарып атат, коопсуздукка, ички сырткы коопсуздукка шек келтирген жок, аны карап чыгыш убакыт келди го дейм. ЛГБТ боюнча да мыйзам сунушталган, жаңылышпасам экинчи окууга каралган турат, анда кабыл алып беришибиз керек. Ошол мезгилде биз айтпайчы эл аралык комитеттин төрагасы катары айтып кеттим, бул биз бир топ эл аралык уюмдардын да биз мүчөсүбүз. Ошондуктан бул мындай бир мынчалык шардана кылып чыгарганыбыз аларга мындай колдоо гана калгандай сезилет да. Ушунун чапанын жамынып алып, эртең дагы бара турган жерге барып, каражат сурап, башка кылып, адам укугу бузулуп атат деген суроолор айтылышы мүмкүн. Эми эгемендүү мамлекет, укуктуу мамлекет катары адам укугу Кудайга шүгүр Кыргызстанда мыйзам менен, башка талаптар менен корголуп келүүдө. Адам укугу бузулган мамлекеттер көп. Ошонго шылтоолоп, эми Кудайга ошо аял затын алаканга салып эле кыргыз эли кастарлап келип атат. Ошондуктан коопсуздуктан жагынан дагы сиздер бекем көзөмөлгө алып, ушундай иш-чараларды тыкыр иликтеп, келечекте мэрия кайрылуулар болсо карап баа берсеңиздер деген ойду айткым келет. Урматтуу депутаттар, ушу менен күн тартибиндеги маселелер баардыгы аяктады.